22-нчы 3,5 миллиард болуп атат, почти 3,5 миллиард. Анан прибыл кылып атат. Прибылдарды ham көрүп атасыңар. 2,17 миллиард прибыл алып атат, еще завтрадан эки, значит, булар элдин үстүнөн эле мыйзам 4 миллиард алып коюп атат. Жалпы кредит, булардын берген кредити өзү 30 миллиардка жеткен кредит. Чисти. Эмнеге буларды эч ким эме кылбайт да? Биз эми ошо сунуш кылдык, ушуларды ортого алайлы, эсептейли, чыгайлы депчи. Себеби мен эсептеп чыксам, жылына орточо 50 миллиардтан мыйзамсыз доход алат экен булар. 50 миллиард мына şu силердин акчаңар. Силер тартып берген үйүңөр, процент. Эми тартып берген неге тартып бергениңерди билбейсиңер да. Же болбосо силерге валюта менен кредит берип туруп, валюта менен эсептеп атат мыйзамсыз, сом менен эсептебейчи. Экинчиден проценттер завышенный. Үчүнчүдөн баягы текебаевди деп коебуз, баягы 15 кошуп берген. Только мыйзамсыздардын аркасынан да. Анан эми башка өлкөлөрдө социальный проекттер кылышып атпайбы? Баягы кредиттен жабыркагандардын баягы карыздарын башкаларын жоюш депчи. Бизде андай нерсе жок. Мен грузиндерди пример кылып айттым өткөндө. 19-жылы 1,5 миллиард доллар 683 миң заемщик немесин карызын жоюп берди да. Алар жылда эле жоет эми. Токтоп туруп эме кылыпчы. Бизде эмне үчүн ошондой фонддор курушулду? Ой, агай, ал тургай ковид мыйзамсыз алып аткандарды жана 50 миллиардтан алып атат. Ошонун эми 50 миллиард эмеден сом бар. Ошонун бир 10 миллиардын фонд кылып коюп, туурабы? Бул эл өзүбүздүк го. Бардыгы эле томояк кылып башка эме кылыш керек да. Анан дагы бир маселе биздин соттор боюнчачы. Соттордо Жарандык кодексте 414 статья бар да. Келишим бузулушун жана өзгөртүүнүн натыйжасы. Баягы кредитный срок жетпей туруп эле булар сотко кайрылышып атат. Значит, кредит договордун келишими бузулду да. Бузулганда ким тарабынан бузулуп атат? Банк тарабынан. Банк тарабынан бузулуп атат. Банк тарабынан бузулгандан кийин эми любой банк тарабынан берки тарабынан бузулабы, жана милдеттемелерди аткарыш токтойт да. Мына 414 берилип турат. Милдеттемелер токтойт. Эми сот процесси жылдарга. Сот процесс жүрүп атат, олар дагы процент эсептеп атат. Bizde ne? Bu adamlar ne istoçluk be. Böyle şu iyileşip kalanlarla sığdırıp akçasını alış gerek. Ekinci, janağı valyuta менен мына Верховный соттун 31 май 18 жылы номер 12 эмеси бар, постановлениясычы. Пункт 5 пунктта жазылып аткан. Себеби Жарандык процессуалдык кодексте 134-135 бар да, доо берип атканда доого эмнелер кылыш керек. Ошол жерде жанагы 307 требованиясы менен Жарандык кодекс 307 баягы валюта только сом менен эсептелет деп атпайбы? Ошонун негизинде пункт 7 статья 1 расчет оспариваемой суммы иска. Иштин доону баягы сом менен эсептеп бериш керек да, сом менен көтөрүп. Булар доллар менен эсептеген бойдон эле баягы искусственный доо менен берип атат да. Ошо доону булар разбор кылган жок, жогорку сот жок. Доону кабыл алып туруп берип атат. Ошон үчүн, значит, маселе доонун суммасын оспариваемый сумманы далили жок, башкасы жок карагандан кийин бул баягы иш маңызы боюнча каралган жок да, туурабы? Иш маңызы менен каралбаганда токтомчо эме аныктама чыгарыш керек. Ал немеси жокко чыгат. Булар чечим чыгарып туруп, биринчи инстанция, экинчи инстанция уруп атат да. Анан экинчи да бир сотторго тиешелүү нерсе, бул жогорку соттун пленуму бар, пленумунун 20-жыл 29 майда номер 990. Bu yerde açık yazılıp da 41. punktuna layık Kırgız Jarandык процессуалдык кодекс 39 главасы, Kırgız Республикасынын АПК 25 эмеси буларда жазылып турат. Баягы жеке даттанууларга мамлекет салынбайт депчи. Апелляциялык сот инстанциясынын талашты маңызы боюнча чечилбеген сот актысына карата кассациялык даттанууга берүүдө мамлекетке салынбайт деп. Бу жерде конкрет примерде жазылып атат. Мисалы апелляциялык даттануу кайтаруу үчүн жаңадан кароого жөнөтүү, доорада кароосуз калтыруу, эми баягы экинчи инстанция менен жогорку инстанцияда. Булар
ушу төлөйсүң деп апелляционный да төлөтүп атат. Төлөйсүн деп туруп жогорку соттон төлөтүп атат. Буларда ушуларды көрсөтсөң дагы эч албайт да. Себеби байкуш ал акчасы жок төлөй калат, маселе банк пайдасы чечилип калат деп. Ушунчалык кара өзгөйлүк болобу дейм да. Анан акыркы маселе биз азыр мамлекеттик гос органдардын эң негизүүлөрү жанагы каттоо мыйзам болуп калды. Каттоо мыйзамын билесиңер, Кыргыз Республикасында бул эмненин негизинде жүргүзүлөт? Биринчи жарандык кодекстин негизинде негиз болуп, экинчи жер кодекси 99-2-июнда чыккан. Үчүнчү кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүндөр укуктарды мамлекеттик каттоодон өтүү жөнүндө мыйзам. Анан айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө мыйзам. Мен бул жерде таң калдым да, ошо ноокат боюнча эме кылдым, текшерип. Себеби сталкиваться. Себеби буларда жер кодекси бүт мыйзамдар каза турат да, буларда жанагы зоналдык карталар түзүлөт дейт. Анан жер кодексинин баягы принциптеринин негизинде принцип бу жерде эң негизги нерсе үзгүлтүксүздүк дейт. Үзгүлтүксүз токтобой кетиш керек экен да, каттоочу. Баягы история бергенде бул ким дели, анан ким көттү депчи, каттоо. Анан зоналдык карталар. Зоналдык карталардын негизинде 98-жылы кыймылсыз мүлккө жана бүтүндөрдү укуктарды каттоо жөнүндө мыйзам 98-жылдын 22-декабрында алынды да. Ушул мыйзамды алынгандан бери ага чейин дагы мамлекеттик органдар каттап келген да. Ошолорду катташ үчүн системный каттоо деп булар жүргүзгөн. Бир көрүүчү чаралар деп баягы арызсыз, башкасыз, акысыз бекер жүргүзүлөт депчи. Ушу ноокатта ушу каттоону бир дережеси сакталып атыр да. Булар мурун 95-96-жылы берилген жерлерди кайрадан бөлүштүрүп беришиптир да. Биринин жерин бирине эме кылып, себеби жерлерди саткан да. Выгодный анандай. Анан ошол жерде баягы любой личный делого тиркелиш керек да, ошол түзгөн адамды бир эле картаны чийип туруп эле өзгөртүп койгон. А жерде көп документ. Баягы системныйдын приказы, келишимдер, алардын окуп келгени, сертификаттары, ошол адистин кандай укугу бар түзгөнгөчү, ошолор баардыгы тизилиш керек. А бу жерде бир жарты парак кагазды тиркеп койгондо уруп эмете берген да. Бул өтө чоң оор кылмыш да. Себеби жөн эле өздөрү жасап коюп атат. Анан кайсы датада бул эми 98 мыйзам 22-декабрда кирип атат. Значит, бул 99-2000 болуп турган нерсе. Булар 20-жылда да ушуну жасап атат да, системный депчи. Анан экинчиден баягы зоналный карта түзүлгөндөн кийин ошонун негизинде бир зона там 15 гектар, 20 гектар ошону бөлүп кадастр карта түзүп номерлар. Анан ушу карталардын баардыгы жер кодексинин 14-15 статьясы боюнча райондук администрациянын башчысы бекитиш керек экен да. Себеби район администрациясы бекитилгенден кийин болду, ал кыймылдабайт. Ошо азыр райондордо текшерип көргүлө ишенбесиңер. Биз ошончо комиссия бир да районда район администрациясы бекиткен карта, зональный дагы, системный дагы, кадастровый дагы карта жок экен да. Бул эми вообще беспредел да. Ошол эми мындай алганда негиз жок да. Ошол жылдан бери негизсиз эле каттоолор жүрүп, жана госактыларды берип, бир жерге 4-5 госактынан берип атпайбы. Булар жыргап калыптыр да. Бул мыйзамсызды жөн салайын деген эч бир бүгүнкү орган жок. А жерде прокуратурасы да бар, республика боюнча. Анан мен эң таң калганы ошо жер, ошо кадастр эмеле. Мен кирип айтсам, ошо начальник айтат, бул мыйзамдар бизге иштебейт дейт. А мен айттым да, Ноокат районунун эмеден юрисдикция Кыргызстандан чыгып кеткен. Эмне Кытайга аяк басылгансыңар деп. Жок, Кыргызстанда дебиз байке, бирок бул мыйзамдар иштебейт бизде дейт. Действительно иштебейт, ол мыйзамдарды олар окуган эмес. Бирок ошол мыйзам жетекчилигинде болчу. Бул чындыктар. Ошон үчүн эми бул мыйзамсыздарды ашкерелейлик, башка кылайлык, эми жогорку органдардан суранайлык. Айнанайындар, биз силерден жок нерсени талап кылган жокпуз. Мыйзам, конституциядагы милдеттемеңерди аткарып тургула. Мына жогорку кеңешке жана айттык, бардыгына бердик башта. Туурабы? Эми
бизге жооп жазып коюш керек да. Эми ладно, генеральный прокуратурасы жулушуп ушуну алганда ошентип кагыштап жазганга карабай жооп бере албай кетти.